Эшиктен киргенде эмне дейбиз? Чай барбы дейбиз. Кафеге киргенде дейбиз? Кулк мүнөзүбүз, биздин адеп ахлагыбыз барго? Туура эмес иштетилип жатат да. Ар бирибизде кечиримдүүлүк сыпат бар. Бирок коркпогон, мен дем салып сени айыктырып коеюн, мындан да өткөн жиндилерди айыктырганмын десе, пайгамбар салам ким айт? Келип пайгамбар салам адамдар кызыгатыр да, сыйкырчыны бир көрөйүнчү деп. Кудай сактасынчы мындай болгондон дейт. Демек адамдар робот болбосо, анда сөзсүз бирөө кыйшык басат. Бүгүн мусулмандардын аксап турган жери, мусулмандардын кыйналып турган жери 3 нерсе болуп атат да. Үй бүлөсү менен болгон мамиленин начарлыгы, же болбосо коомдо эл менен болгон мамилесинин начарлыгы, кулк мүнөз адеп ахлагынын начарлыгы сөнүн. Ушул 3 нерсенин сөнүн мусулмандын үстүнө көп кыйынчылык келип жатат. Эмнеге? Себеп жүрөгүбүздө иман бар, алхамдулилlah. Намазыбыз деле жакшы эле, алхамдулилlah. Бирок ахлак жана эл менен болгон мамилебиз, жана тууган урук, жакындарыбыз менен болгон мамилебиз начарлыгыдан биздин башыбызга кыйынчылык келгендиги ошол болду. Мусулманды кайсы жерде бир адам жамандап жатса, ушул үчөөнүн бирөөсү же тууганын жек көрүп калган. Тууганы намаз окуган тууганы капа кылып койгон. Же болбосо намаз окуган бирөө алдап кеткен. Же болбосо бир ахлагы жок, маданияты төмөнүрөөк бир инсанды көрүп жийиркенип калган. Мына ошонун сөөнүн не кылат? Бардык мусулмандар ушундай деп коет. Албетте макул болушу мүмкүн бирөө экөө. Балким сиздин тууганыңыз ошондой болуп калгандыр, башкасы жакшы эле. Бирок бирөөдү көрүп баарына эреже чыгарып алган дагы жакшы эмес. Бирок ошону жок кылышыбыз керек. Ошол үчүн мусулмандын бүткүл ааламга мусулман пайда тийгизүү керек, эч качан мусулмандан эч кимге зыян тийгизбеш керек. Себеп ислам мусулман дегендин эрежеси өзү ушул саламатчылык жеткизген деген сөз да. Биз намаз окуйбуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Не деген сөз? Биз намаз окуп бүтүп салам бергенде мынтип түшүнөбүз да. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум, намаз бүттү деп түшүнөбүз. Бирок бул намаз бүттү деген сөз эмес бул. Аллахтын саламы, Аллахтын рахматы силерге болсун. Силерге да болсун дейт. Эгерде китеп окуган болсоңуздар, карасаңыздар, фик китептеринде мынтип жазылат да. Оң жагына салам бергенде, оң жагындагы адамдарга, оң жагындагы жиндерге кошо намаз окуп жаткан мусулман жиндерге, периштелерге дагы салам айтып атам деп ниет кыл дейт да. Сол жагыңа да ошондой ниет кыл деп айтат. Эмнеге? Себеби бунун мааниси мындай: менин колумдан, менин тилимден силерге эч качан зыян жетпейт, менден капа болбойсуңар, менден зыян тартпайсыңар, силер ар дайым Алланын саламатында, рахматында болосуңар деген буларга берген убада. Эмне үчүн? Мен намаз окудум. Намаз окуп бүткөндө Алла менен сүйлөштү. Алла менен сүйлөшкөндө эмне деп атат? Кантип жашаш керек? Ошол кантип жашагандын эрежесин үйрөн дагы, намаз бүткөндө мен азыр Алла менен сүйлөштүм, силерге да тийишпейм, силерге да тийишпейм. Бардыңар менден тынч болосуңар. Намаз окуп чыккандан кийин эмне? Эми ошол убада менен кетиш керек да. Чыгып туруп эле гыйбатты баштабай. Азыр айтпадыкпы? Менден силерге тилимден да, колумдан да эч нерседен зыян тийбейт. Оң жактагыларга дагы, сол жактагыларга дагы, мусулман жиндерге дагы, инсандарга дагы, периштелерге дагы зыяным тийбейт дегенбиз. Күнөө кылсаңыз периштелер капа болот, кыжалат болот. Жалган сүйлөсөңүз периштелерге зыян болот. Эмне үчүн? Себеп жалган сүйлөгөн адамдын оозунан ушунчалык катуу сасыган бир жыт чыгат, аны периштелер билет. Периштелер ошол адамдан качып кетет жалган сүйлөгөндөнчү. Ошого урматтуу бир туугандар, биз айтмакчыбыз, биздин кулк мүнөзүбүздү, биздин адеп ахлагыбызды оңдоого көбүрөөк мээнет кылсак. Качан биздин адеп ахлагыбыз оңдоло турган болсо, башка адамдар бизди карап туруп мусулман болгонго суктанат. Мен да мусулман болсом экен депчи. Башка адамдар бизди карап туруп, мен да ушулардай жашасам экен дейт да. Эгерде биздин кулк мүнөз адеп ахлагыбыз болбой турган болсо, адамдар карап туруп, кой, Кудай сактасынчы мындай болгондон дейт да. Себеби биздин ыйманыбыз жүрөктүн ичинде экен, көрүнбөйт экен. Көрсөтө албайт экенсиң, ыйманым мына депчи. Намазыбыз мечиттин ичинде экен, ораза курсактын ичинде экен. Ажылык Меккеде экен. Аны башкалар көрө албайт экен. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз туугандардын арасындагы эң акылдуу, эң адептүү, эң бир чырайлуу адам болушубуз керек. Адам ушу менен кымбат болот. Аллах Таала пайгамбарларды Куранда баяндаганда, Куранда мактаганда,
Бул пайгамбар күчтүү эле, бул пайгамбар тигиндей эле деп баяндаган эмес. Пайгамбарлардын сыфаттары менен баяндаган да. Инна Ибрахима ла халимун. Ибрахим алейхиссалату вассалам өтө халим эле. Аввахун өтө Аллахка көп ыйлаган адам эле. Мунип өтө Аллах Таалага тобо кылып Аллахка кайткан инсан эле дейт. Халим деген уламалар айтат, адамдар жамандык кылса, адамдар зулум туура эмес мамиле кылса, ошого эч кандай жооп бербестен кайра жакшылыгын сунуштаганда халим деп айтат. Мусулмандардын сыфаты ушундай болуш керек. Сөзсүз бир адам туура эмес жаман иш кылат, бизге туура эмес сөз айтат. Себеп андай болбосо бардыгы жакшы болуп калса, же алар адам болбойт да, же робот болуш керек. Эч кимге тийишпейт, түз өзүнүн программасы менен жүрөт. Же жаннат болуш керек. Жаннат болбосо бул дүйнө. Демек адамдар робот болбосо, анда сөзсүз бирөө кыйшык басат. Бирок алар бир экөө эле болот да, калгандардын бардыгына жетишет тийишкенге. Калгандардын бардыгын кыжалат кылганга жетишет. Ошондо эмне кылыш керек? Бардыгы сабыр кылганды үйрөнүш керек. Анын туура эмес мамилесине сиз ошондой мамиле кылып койбошуңуз керек. Себеп халим деген сыфат ушундай, канча жамандык кылса, кайрага жакшылык сунушташ керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сыфаты ушундай эле. Пайгамбар салам күнүгө чыгып көчө кыдырат эле Меккеде. Бир жанында жөөт кошунусу бар эле. Күн сайын жолуна тикен таштайт эле. Тикен таштайса бүгүн биз түшүнбөйбүз. Себеп ал убакта бүгүнкүдөй өтүк жок эле. Неме менен жүрөт эле. Жука териден жасалган эме кийет эле. Шлопкага окшогон нерсе кийет эле да. Колдо тигилген болот эле. Ал тикен өтүп кетет андан. Мусор төгөт эле үстүнө күн сайын. Себеп мусорка бүгүнкүдөй канализация менен кетпей, забордун үстүнөн чачып жүгүрөт эле көчөгө каратып. Ошондо эмне кылды? Пайгамбар алейхиссалам бараса, күнүгө ушундай кайдаланды эле. Пайгамбар салам күнүгө макулдап кете берет эле. Бир-эки күн көрбөй калды. Пайгамбар салам кыжалат болуп, бир нерсе болгон окшойт. Кирип жолугуп коёюн деп үйүнө кирсе, ооруп жатты. Катуу ооруп жаткан экен. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды көргөндө айтты да: "Мүмкүнчүлүк таптың мени өлтүргөнгө. Менден өчүн алганга мүмкүнчүлүк таптың. Күнүгө сага кыжалат кылып тикенек салат элем жолуңа. Сени кыжалат кылып үстүңө мусор төгөт элем. Бүгүн эми мен ооруп турган мезгилде кирип эми менден өчүңдү алсаң болот. Ошого келдиң да" дегенде Пайгамбар салам: "Жок, андай эмес. Сиз мага тикен таштабай калдыңыз. Сиз мага мусор төкпөй калдыңыз. Ошол үчүн кабатырланып, эмне кошунам жакшы эле экен деп жолугуп ден соолугуңузду сураганы келдим" дегенде ыйлап жүгөрүп мусулман болду да. Мен ушунчалык жамандык кылсам сага, сен мага кайра ушундай жакшылык кыласыңбы? Сен ушундай адамсыңбы депчи. Пайгамбар эсамда адамдар жамандайт эле. Жаман экен, сыйкырчы экен деген сөз ааламга таркап кетти. Келип Пайгамбар салам адамдар кызыгат эле да, сыйкырчыны бир көрөйүнчү депчи. Кээ бир учурда жинди де таркатып жүгөрүп, ушу жиндини бир көрөйүнчү, аябай авторитет болуп кетти деп көрөт эле дагы. Пайгамбар эсам менен сүйлөшкөндө Пайгамбар салам адеп аклагын көргөндөн эмне кылат? Жок дейт. Бардыгы жалган, сенинге мен ишенем, сенин айтканың чын, мусулман болом дейт эле. Бир адам Йеменден келип калат Меккеге. Меккеде Абу Жахил ушундай тартип түзүп коёт, кирген адамдын бардыгына айтат: "Мухаммад деген жинди чыкты, жакындасаң сага жугуп калат" дейт эле. Ал келген адам дагы жинге дем салган адам экен да. Жинге дем салган адам экен. Ал адам кызыгып кетти. Точно, эгер ушунчалык проблема кылып жатса, жинди болуп калса, мен барып дем салып, айыктырып коёюн, эми бир шаардын элини тынчтандырып коёюн, менин пайдам тийсин деп Пайгамбар саламды бир күн издеп таппады. Экинчи күнү Кабанын жанында намаз окуп жатканын көрүп келди дагы жанында отурду. Пайгамбар салам бирөө келип күтүп жатканын байкап, батыраак намаз окуп бүткөндөн кийин айтты: "Сен жинди болуп калыпсың" деди. Коомуңдун бардыгы айтып жатат: "Мындай жинди, точно жинди ушундай болот, мындан артык жинди болбойт. Мен көргөн эмесмин бир дагы койдун баласы койлорго мындай каршы чыкканын. То есть сен ушул эле коомдонсуң, эми ошолордун бирөөсү болуп ушунча каршы чыгасыңбы? Бирок коркпогун, мен дем салып сени айыктырып коеюн. Мындан да өткөн жиндилерди айыктырганмын" десе, Пайгамбар салам: "Ким айтты? Өзү жинди, сен да жиндисиң" деген жок да. Пайгамбар салам эмне кылды? "Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах" деп, "Алхамдулилlah" деп аят таштап Куран окуп, Пайгамбар салам өзүнүн ишин баштаганда тыңшап туруп айтты: "Деди, муну жинди айта албайт" деди. "Жинди башкача сүйлөйт. Бул аят болуп атат. Бул деген бул акылмандын да акылы жетпей турган сөз турбайбы" деди да. Мусулман болуп кетип иш болот эле да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мен айтайын дегеним ушундай бололу. Адамдар бизди айыптаса, жамандаса, адамдар ишенбей турган болуп коюшубуз керек да.
Ошон үчүн Аллах Кур'анда айтат: "Идфа биллати ахсан". Сага кандай жаман мамиле кылса адамдар, сен андан жакшы менен жооп кайтаргының. Неге? Себеп ага андан жакшы мамиле кайтарсаң, ал сенин эң жакын досуң, бир тууганың болуп калат. Эмне үчүн? Экинчи жолу ката кыла албайт. Неге? Себеп бая ката кылып, туура эмес кылып, уят болгонмун. Мындай коем, уят кой. Эч болбосо кой, аралашпайм, уят болом дейт да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мусулмандардын сыфатыны бүткүл алам көргүсү келип жатат. Бир улуу алым айтты эле: "Мен Европа өлкөлөрүн кыдырдым. Карасак, ыйман жок көпчүлүгүндө, ибадат жок, намаз орозо жок. Бирок барго мусулмандын жашоосу ошолордо экен" дейт. Бирөөдү-бирөө тилдебейт, бирөөдү-бирөө урбайт, бирөөдү-бирөө башка кылбайт. Ал эми мусулман өлкөлөрүн кыдырып карасам, мусулман өлкөлөрдүн бардыгында намаз бар, азан бар, ибадат бар, мусулмандар бар, допчандар, сакалчандар, жолукчандар бар. Бирок баягы мусулмандын жашоосу көрүнбөйт. Урушуп аткан, талашып аткан, соттошуп аткан. Көрсө, алар биздин китептерибизден кантип жашаштын эрежесин алып алып ийгиликке жетип жаттыр да. А бизде иман менен ибадат калып туруп, чыныгы бул дүйнөдө ийгиликке жеткизе турган сыфаттарды, пайгамбар саламдын кулк мүнөз ахлактарын таштап койгондуктан, иман бар, орозо бар, ибадаттар бар, бардыгы эле бар, бирок ийгиликке жете албай кыйналып жатабыз, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан ниет кылалык. Бул эми пайгамбарлардын сыфаттары өтө көп айтып турсак, ушул жумада иншалла баарыбыз аракеттенелик. Ар бир күнү бирден сыфатты жашообузга алып келгенге. Адам кымбат болот сыфаты менен. Сыфаты менен кымбат болот. Эгер бир адам өзүнө бир жар издесе, үйлөнгөнгө же турмушка чыкканга, анын биринчи эле байлыгын карабайт, эч нерсесин карабайт, биринчи сыфатын карайт, кандай адам экен. Ошол үчүн сыфаты менен караш керек. Адам кадырлуу болот сыфаты менен. Биз дагы өзүбүздүн жакын туугандарыбыздан күтүп жүргөн алардын сыфаты. Бул мына ушундай адам болсо жакшы болот эле. Ушул сыфатын оңдогондо жакшы болот эле депчи. Аллах Таала баарыбызды чыныгы пайгамбар саламга окшогонго, ички дүйнөбүз менен пайгамбар саламга окшогонго, кулк мүнөзүбүздү жана үй бүлө туугандарыбыз менен болгон мамилебизди пайгамбар саламга окшотконго мүмкүнчүлүк берсин. Бүгүн биздин кулк мүнөзүбүз, биздин адеп ахлагыбыз барго, туура эмес иштетилип жатат да. Ар бирибизде кечиримдүүлүк сыфат бар. Ачууда келе турган сыфат бар. Буну жок кылып жүгөрсө мүмкүн эмес. Ачууланбаган эле кечке ачууланбай жүргөн болбойт. Ачууланыш керек. Бирок урматтуу бир туугандар, мусулмандын кулк мүнөзү өзгөрүп кетиптир десе ишенме дейт. Бир тобу экинчи тобу менен жолугуптур же ордунан жылып калыптыр десең ишен деп. Бирок бир адам ахлагы өзгөрүп кетипсе ишенме дейт. Эмне үчүн десе, ахлак өзгөрбөйт. Бар ахлактын местасын өзгөртүш керек. Мисалы, Умар радиаллаху анху исламга чейин дагы ачуулуу эле, катуу турат эле. Бирок ким жакпай калса эле да. Исламга келгенден кийин эмне болду десе, ким зулум кылса, ким туура эмес кылса, ошол адамга гана тура турган болду. Тагыраак айтканда, биз өзүбүздүн сыфаттарыбызды туура иштете турган местасын туура тапсак, эң чырайлуу, эң ахлактуу адам болобуз да. Караңыз, биздин жумшак мамилебиз, биздин адеп ахлагыбыз, биздин сыйырматыбыз эң биринчи балабызга, үй бүлөбүзгө, аялыбызга, жакындарыбызга болуш керек. Андан кийин башкаларга болуш керек. Биздин үйүбүздөгүлөргө жок калган да. Эшиктен киргенде эмне дейбиз? Чай барбы дейбиз. Кафеге киргенде дейбиз? Саламатсыздарбы дейсиз. Үйдөн чыгып кетип жатканда, апке, сумканы бер, бүт кийимкана деп тополон кылабыз. Кафеден чыгып жатканда, рахмат дейсиз. Магазинге барса, акчаңызга сатып аласыздар бир нерсени, рахмат дейсиз. Бирок үйдөгүлөргө айттыңызбы, бесплатный сизге чай берип келе жатат. Бесплатный кир машина болуп жатат алар. Ар дайым кириңизди жуутат. Рахмат айттыңызбы? Жок. Себеп биздин кулк мүнөз жакшы сыфаттарыбыз болсо, бут кийим болуп калган. Көчөгө чыгып бара жатканда, акыркы эшиктен кийебиз дагы жакшы адам болуп чыгып кетебиз. Саламатсызбы деген менен кетип. Эшиктен кирип жатканда ошол чечкенде башкача адам болуп калабыз. Ошол үчүн бардыгы бири-биринен капа да. Ошо урматтуу бир туугандар, буну ички кийим кылып кийип алыш керек. Себеп кулк мүнөз адам ичинде болот. Ички кийим болсо, ар дайым өзүнүн жакындарыга болот. Биринчи аялы үчүн жакшы болуш керек да. Аялыны кечке урушкан болсо, мурдунан кессе, кулагын кессе, угуп жатасыздар жаңылыктардан. Анан көчөгө чыгып алып жакшы адам болуп турса, анын эмнеси жакшы? Көчөгөлөргө не пайда сенин жакшылыгыңдан, эгер аялыңа пайдаң тийбесе балдарыңачы? Ошол үчүн бардыгыбызда ушул сыфаттар бар, туура иштеткенди орун тапсак. Мисалы, ачууланган сыфат бул ар бир адамда бар. Бирок бир адам туура эмес эле салам бербей койсо ачууланып, же болбосо бир аз туура эмес басып койсо эле, же болбосо кичине тийип кетсе ачууланат. Жок, андай эмес. Ачууланыш керек. Пайгамбар салам да ачууланган, бирок ачуулангандын местасы бар да.
Кайсыл жерге ачуулануу керек? Алланын өкүмүн бузуп атканда, балаңыз намаз окубаганда, балаңыз уурлук кылганда, балаңыз жалган айтканда, туура эмес харам иштерди кылып жатканда ачууланыш керек. Эй, сен неге мындай кылып жатасың депчи. Пайгамбар салам ачууланганда сахабалар коркуп калат эле да. Айша энебиз айтат, пайгамбар салам бир жолу дагы өзүнүн нафсы үчүн, бирөө пайгамбар саламды тилдегендиги үчүн, пайгамбар саламга зыян жеткизгендиги үчүн ачууланган дагы эмес, өч да калган эмес да. Бирок шариаттын өкүмүн сындырып жатканда пайгамбар салам жок деди. Жок. Бул шариат деди да. Бул Алланын калоосу, сен эмне кандай кыласың, ал жерде кечире албайт эле да. Биз шариат не болсо ошол болсун, динди дээлеп салсын, мага тийишпесин же, болбой калды. Ошол үчүн ачуулангандын местасын тапсаңыз өтө жакшы ахлак да бул анча. Жумшактыктын да местасы ордуна коюлуш керек, кечиримдүүлүктүн да местасы ордуна коюш керек. Ар бир кулк мүнөз баарыбызда бар, урматтуу бир туугандар. Ошону иштеткенде кайсы жерге бул сыфатты колдонуш керек, бул сыфатты кайсы жерге колдонуш керек. Кечке мисалы аялыңыздарды кечириңиздер. Пайгамбар салламдан хадис бар. Кызматчыңарды кечиргиле деди. Канча жолу деди? 70 жолу деген. Кызматчың 70 жолу кечиришиң керек бир күн. Неге? Себеп ал 70 жолу ката кылбаса дагы, себеп туура эмес кылбаса кечке уруша бербей кечире беришиң керек. Ошо урматтуу бир туугандар, ниет кылалык. Биз өзүбүздүн ушул Аллах берген кулк мүнөзүбүздүн бардыгын туура иштеткенге аракет кылабыз. Кайсы кулк мүнөзүбүз пайгамбарга окшобой калса, аны окшотконго аракет кылалык. Аллах баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллах.